Саламатсыңар балдар. Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы деген бөлүмдө сөз мүчөлөрүнүн жазылышы жөнүндө билесиңер бүгүнкү сабакта. Аягы р тыбышы менен бүткөн сөзгө лык, лу, ла мүчөлөрү жалганганда мүчөнүн башындагы л тыбышы д тыбышына өтүп да өтпөй да айтылган эки түрүндө тең жазууга жол берилет. Мисалы, карлуу, кардуу деп дагы жазсак болот. Кар уңгусу, ага лу жана ду деген мүчөлөр уланды. Экөөнү тең жазууга жол берилет. Түрлө, түрдө деп жазсак болот. Шаарлык, шаардык деп да жазсак болот. Чакчылдын ый мүчөсү уланган сөздөн кийин биринчи жактын жак мүчөсү келсе, жак мүчөнүн кыскарып мы жана толук мын болуп айтылган эки түрүнө тең жазууда жол берилет. Мисалы, кел деген этиш сөзгө чакчыл мүчө уланып, анан биринчи жактын жак мүчөсү уланганда келем деген сөз пайда болду. Бул кыскарган түрү, ал эми келемин десек толук түрү болот. Келем деп дагы, келемин деп да жазсак туура болуп жазылат. Окуйм, окуймун, алам, аламын, барам, барамын жана башка сөздөр. Өткөн чактын ган мүчөсүнөн кийин биринчи жактын жак мүчөсү келсе, булардын ганмын, гамын, гам болуп өзгөрүп же кыскартылып айтылган түрлөрүнүн бардыгына тең жазууда жол берилет. Мисалы, кел деген эч сөзгө ганмын деген мүчөнү уласак да туура болот, келгенмин. Гамын деген кыскартылган мүчөсүн да кошсок болот, келгемин. Гам мүчөсүн уласак болот, келгем. Мына ушунун баарынын жазылышы туура деп эсептелет. Барганмын, баргамын, баргам. Окуганмын, окугамын, окугам. Эми тесттик суроолор менен иштеп көрөлү. Туура жазылган варианттарын белгилегиле. Биринчи вариантында шаарлык, келемин, окуйм деген сөздөр берилген. Бул жерде биз жогоруда айтып өттүк, шаарга лык дагы, дык дагы мүчөсүн уласак туура жазылат деп. Демек, туура жазылган сөз экен. Келемин, кел деген этиш сөзгө чакчыл мүчөнүн жана биринчи жактын мүчөсү уланды. Келемин, демек туура жазылды. Окуйм, оку, ый, чакчыл мүчөсү ый, анан мы биринчи жактын мүчөсү. Окуйм, бул дагы туура жазылды. Же болбосо окуймун деп толук түрүндө да берсе болот. Демек, биринчиси туура жазылган. Экинчисин карайлы. Барайлык. Барайлык бул диалект сөз. Баралык деп жазылмак. Демек, туура эмес жазылып калган. Келе атып эмес, келе жатып деп жазабыз адабий тилде. Келгем деген туура жазылган. Бирок эки сөзү туура эмес жазылгандыктан бул вариантты туура эмес деп эсептейбиз. Үчүнчү, кардуу, бериңиздер, барам. Кардуу деген туура жазылган. Бериңиздер дегенде бериңиздер з жана т тамгасы жазылыш керек болчу. Бул дагы туура эмес жазылып калган. Барам туура жазылган. Бирок бул жерде бир сөзү туура эмес жазылгандыктан бул варианттагы туура эмес деп белгилейбиз дагы. Төртүнчүсү, шаардык, баргамын, окуганмын. Шаардык. Дык мүчөсү уланган, туура жазылган. Баргамын. Биринчи жактын мүчөсү толук вариантында жазылган, бул да туура. Окуганмын, бул дагы туура жазылган. Демек, биринчи жана төртүнчү сөздөр туура жазылган. Бул жерден В вариантын туура деп белгилейбиз. Андан кийин таандык мүчө уланган сөздөн кийин илик, табыш, чыгыш жөндөмө мүчөлөрү келсе, жөндөмө мүчөлөрүнүн кыскарган түрүнө да толук түрүнө да жазууда жол берилет. Мисалы, энемдин уңгусу эне, мы таандык мүчө, нын илик жөндөмөсүнүн мүчөсү. Ал эми бул жерде болсо эне уңгусу, мы таандык мүчө, нын мүчөсүнөн алынган кыскарылган түрү
Бул дагы илик жөндөмөсүнүн мүчөсү. Мына энемдин, энемин десек, экөөнө тең жазууга жол берилет. Энемди табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланган, энеми кыскарган түрү. Энемден чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү, энемен дагы кыскарылган түрү. Энеңдин илик жөндөмөсүнүн мүчөсү, энеңин, бул кыскартылган түрү. Эки түрүндө тең жазууга жол берилет. Биринчи, экинчи жактын жекелик мүчөлөрүнөн кийин жалпы таандык НК мүчөсү уланганда мүчөнүн толук жана кыскарган эки түрүнө тең жазууда жол берилет. Мисалы, баламкы кыскарган түрү, баламдыкы НК мүчөсү турат бул жерде, бул дагы жазууда буга жол берилет. Ининки, иниңдики, агамкы, агамдыкы, эжеңки, эжеңдики. Чыгыш жөндөмөдө турган мезгил тактооштордун кыскарган түрүнөн да, толук түрүндө да жазууда жол берилет. Мисалы, бул тактооштор чыгыш жөндөмөдө турат. Байыртан десек да болот, байыртадан деп да жазсак болот. Илгертен, илгертеден, эмитен, эмитеден, азыртан, азыртадан. Эми тесттик суроолор менен иштейбиз. Туура эмес жазылган вариантын белгилегиле. Биринчиси, Адыл энемин жанында отурат. Бул жерде энемдин болгондо илик жөндөмөсүнүн мүчөсү болчу, бул кыскартылган вариантын берди, демек бул вариант туура. Экинчи, бул кийим эжемдики. Бул жерде НК мүчөсү уланды, эжемдики толук түрү берилди. Бул сүйлөм дагы туура жазылган. Бүгүн баламдын тилеги орундалды. Бул жерде баламдын деп жазылыш керек болчу. Демек, бул сөзүбүз туура эмес жазылган. Үчүнчүсү туура эмес жазылган варианты болот экен. Бул мурас байыртан келе жатат деп төртүнчү сүйлөмдө жазылып турат. Байыртан деген туура жазылган, байыртан же болбосо байыртадан деп жазсак болот. Демек, бул жерде үчүнчү сүйлөмдү туура эмес жазылган вариант деп белгилеп коебуз. Ол, у, ö, ü мүчөсүнөн кийин ч мүчөсү уланып жасалган атооч сөздөр оңгудагы үндүүгө карата өзгөрүп, жазуучу, тергөөчү, ширеттүүчү, бургулоочу түрүндө жазылат. Бул ч мүчөсү сөз жасоочу мүчө экенин билесиңер, балдар? Адат өткөн чактын чу мүчөсү уланган эч сөздөр жазчу, тергечү, ширетчү, бакчу, иштечү түрүндө гана жазылат. Бул жерден байкасаңар, бул жерде дагы ч, бул жерде чу мүчөсү коюлду. Ч мүчөсү сөзгө карата, оңгудагы сөзгө карата сингармонизм законун таянып, ошого жараша өзгөрөт экен. Ал эми оңгусу ошол боюнча калат. Ал эми адат өткөн чактын чу мүчөсү болсо, этиш сөздөргө уланып, созулма үндүлөр аркылуу эмес, өзү гана жазылат. Ал эми эскертип кетчү нерсе, эч сөздөрдүн ычу, учу, үчү формасында жазылышына жол берилбейт. Мисалы, барычумун эмес, барчумун деп жазабыз, келүүчүмүн эмес, келчүмүн деп жазабыз. Башка тилдерден өздөштүрүлгөн аягы жумшак үнсүздөр б, в, г, д, ж тыбыштары менен бүткөн сөздөргө уланган мүчөнүн башкы үнсүзү каткалаңдашып айтылганы менен жазууда жол берилбейт. Мисалы, педагогко десек каткалаң айтылып атат, бирок жазууда жумшартылган г тыбышы менен жазылат. Себеби оңгудагы аякы тыбышы жумшак үнсүз болгондуктан. Калининградда десек т каткалаң болуп угулуп атат, бирок жазууда Калининградда деп жазабыз. Гамбургга эмес, Гамбургга. Алиевдин эмес, Алиевдин деп жазылат. Каткалаңдашып айтылса дагы жумшак үнсүз менен жазылат. Муну эсиңерге сактап коюшуңар керек. Тесттик суроолор менен иштейбиз. Туура эмес жазылган вариантын белгилегиле. Биринчи, жайында дайыма таятамдыкына барычумун. Жогоруда айттык,
ычу, учу, үчү деген формада жазылышына жол берилбейт. Барчумун деп жазмакпыз. Демек бул биринчиси туура эмес. Болот байкем тергөөчүлүк ишин улантууда. Бул жерде ч сөз жасоочу мүчө уланды. Демек туура жазылды тергөөчүлүк. Бул туура жазылган сүйлөм. Сезим жумушу бүткөндө талыкпай иштөөчү. Бул жерде иштөөчү эмес, чу адат өткөн чактын мүчөсү этишке уланганда иштечү эле болот. Ошондуктан экинчиси, үчүнчү сүйлөм туура эмес жазылган. Төртүнчүдөн, Алиевдин үй бүлөсү менен тааныштым. Алиевдин Ф болуп, каткалаң болуп угулуп атат, бирок Вдан кийин жумшак Д тамгасы жазылды. Бул туура жазылган. Демек туура эмес жазылган вариантын белгиле деген биринчи жана үчүнчү сүйлөмдөр туура эмес жазылган. Биз анда А вариантын белгилеп коебуз. Аягы К, П тыбыштары менен бүткөн сөздөргө үндүүдөн башталган мүчө жалганса, алар Г, Б тыбыштарына өтүп, айтылышы боюнча жазылат. Мисалы, көк деген сөзгө аягы К тыбышы менен аякталып атат. Ага ыш мүчөсүн уласак, көгүш болуп, аякы тыбышы жумшарып айтылып калат. Бак, ар, багар, чап, у, чабуу, китеп, китеби, бак, ында, багында, топ, тобум. Андан кийин эскерте кетчү нерсе, тууранды сөздөрдө бул тыбыштар жумшарбайт. Мисалы, такылда, чакылда, бапылда, тапылда жана башка сөздөр. Бул жерде дагы К тыбышы менен аяктап, ылда мүчөсү уланды, бирок бул жерде тууранды сөздөр жумшарбайт. Андан кийин аягы уяң үнсүз менен бүткөн сөздөргө таандык мүчө уланганда, уңгунун тыбыштык түзүлүшүнүн өзгөрүп да, өзгөрбөй да жазылышына жол берилет. Мисалы, карын деген уңгу сөзгө мүчөсүн уладык, карынын. Жана кар деген сөзгө д мүчөсүн уладык. Бирөө кыскарган түрүндө, бирөө толук түрүндө жазылып турат. Мына ушул убактарда дагы өзгөрбөй жазылышына жол берилет. Карынын, кардын, мурунун, мурдун, эринин, эрдин, ийнин жана башка сөздөр жазылат. Үндүү тыбыш менен аяктаган этиш сөзгө атооштуктун ар, мүчөсү жалганса, бул мүчө уланган мундагы үндүүнүн созулуп айтылыш формасына жазууда жол берилет. Мисалы, иште деген сөздө аякы тыбышы үндүү тыбыш. Ага үндүү тыбыштан башталган ар, деген мүчөлөр уланса, созулма иретинде айтылып, созулуп айтылыш формасына жазууда жол берилет. Мисалы, иштер, баштар, ойлор, карар жана башка сөздөр. Эскертүү, үндүүлөр менен аяктаган сөздөргө ар, мүчөлөрү жалганса, соңку муундагы үндүү созулуп айтылат, бирок жазууга буга жол берилбейт. Мисалы, ири дегенге ар же мүчөлөрүн уласак, ирир, чирир, байыр, жибир, ысыр, ээрчир. Бул жерлерде созулма болуп айтылып атат, бирок жазууга келгенде бир эле тамга жазылат. Себеби менен созулма түрүндө жазылбайт. Эми тесттик тапшырма менен иштейбиз. Туура жазылган вариантын белгилегиле. Чапуу, мурдун, ирир. Бул жерде азыр айтып өттүк, П менен Б тыбышынан кийин үндүү тамга менен башталган мүчө келип калса, жумшарып айтылат деп. Демек, чабуу деп жазылыш керек. Мурдун. Бул варианты туура жазылган. Мурунуң же болбосо мурдуң деп кыскартылган вариантында жазсак болот. Ирир дегенде
и созулма болбойт, ошондуктан бир эле и жазылат, бирок айтылышында созулуп айтыла берет. Демек, биринчи варианты туура эмес экен. Экинчисинде китеби туура жазылган, пдан кийин үндү мүчө уланса, п тыбышы жумшарып бга өтүп кетти. Такылда бул тактоочу сөз, туурандуу сөз. Такылда бунда өзгөрбөйт деп айттык. Ийинин бул туура жазылган. Ошондо экинчи варианты баары туура жазылыптыр. Үчүнчүсүндө иштер деген сөзүбүздө иштер туура жазылган. Бакар эмес, багар болчу. Г жазмакпыз, бул сүйлөм туура эмес жазылып калган. Ойлар дегенде ойлор деп жазылмак. Лар баштапкы мүчө, лар мүчөсүн улаганда үндөштүк законуна башыйып ойлор деп жазылмак. Бул дагы туура эмес болуп калды. Төртүнчү, ысыр дегенде азыр айтып өттүк, ы тыбышы созулма болбойт, ошондуктан бир эле ы жазылат. Ойлор дегенде бул туура жазылган, себеби ойло дегенде аякы тыбышы үндү болгондуктан бул жерде созулма болуп жазылат. Ийнин туура жазылган. Ийинин десек да болот, ийнин деп да жазсак болот. Бирок булардын арасында туура эмес жазылгандар болгондуктан экинчи вариантын туура деп эсептейбиз. Үнсүз менен аяктаган нетишке ар мүчөсү жалганса, соңку муундагы үндү созулуңку айтылат, бирок буга жазууда жол берилбейт. Мисалы, бар ага ар мүчөсүн уласак, барар деп жазылат. Себеби аягындагы үнсүз тыбыш оңгудагы аякы тыбышы үнсүз болгондуктан бул созулма болуп жазылбайт. Созулма болуп жазууга жол берилбейт. Бул жерден биз азыр айтып өттүк, үндү тыбыш менен аяктаган сөзгө ар мүчөсүн уласак созулма болуп жазылат, ал эми үнсүз тыбыш менен аяктаса созулма болуп жазылбайт. Мына ушул айырмачылыгын билип алсаңар болот. Келер, сатар, жүрөр. Аягы м, п тыбыштары менен бүткөн эч сөздөргө чакчыл ып мүчөсү жалганганда, оңгуда мүчө да тыбыштык жактан өзгөрүп, созулуп айтылгандыктан андай сөздөр угулушу боюнча жазылат. Мисалы, эм деген сөзгө ып мүчөсү уланса, созулуп эм деп айтылып калат. Угулушу боюнча жазылып калат. Сеп дегенге ып мүчөсүн уласак, сеп. Өп дегенге ып мүчөсүн уласак, чакчылдын өп. Чап дегенге чакчылдын ып мүчөсүн уласак, чап деп жазылат. Аягы н тыбышы менен бүткөн сөздөргө к, г, б, м тыбыштарынын бири менен башталган мүчө жалганса, н тыбышынын ың же м тыбышына өтүп айтылышы мүмкүн, бирок жазууда жол берилбейт. Мисалы, мына байкасаңар, түнкү деп айтабыз, бирок жазууга келгенде түнкү деп жазабыз. Түнбү деп айтабыз, бирок түнбү деп жазабыз. Күнгө эмес, күнгө деп жазабыз. Айтылышында тыбыштар өзгөрүп кетет, бирок биз өзүнүн жазылышына карата кайсы тыбыш келе турган болсо, ошол тыбышты коюп жазабыз. Тест менен иштейли. Туура эмес жазылган вариантын белгилегиле. Ал үйүнө барар менен үй тапшырмасын аткарат. Барар туура жазылган. Оңгудагы аякы тыбышы үнсүз тыбыш. Ошондуктан созулма болгон жок. Туура жазылган. Жаңы туулган козу энесин эмип турду. Эмип эмес, созулма иретинде айтылышы боюнча эмип турду деп жазабыз. Бул экинчиси туура эмес жазылган. Көлгө түшкөндөр күнгө күйдү. Күнгө деп айтып атабыз, бирок жазылышы күнгө. Туура жазылган. Мугалим келерде биз сабакка даяр болобуз. Келерде бул дагы ар мүчөсү созулбай, үнсүз тыбыштан кийин бир эле тыбыш жазылган. Бул дагы туура жазылган. Демек, туура эмес жазылган вариантты деп берген берилишинде экинчи сүйлөм туура эмес жазылып калыптыр.
Аягы з тылышы менен бүткөн сөзгө с, ч тылыштары менен башталган мүчө жалганса, сөздүн улангандай жазылышына жол берилбейт. Мисалы, сөзсүз эмес. Сөз дегенден алынып атат, сөз сүз деп жазылат. Касса эмес, казса. Тоссо эмес, тоссо. Азчылык эмес, азчылык деп жазылат. Демек, сөздөрдүн оңгусуна карап, оңгу кандай жазылса, ошол боюнча жазабыз, айтылышына карабайбыз. Аягы ч тылышы менен бүткөн сөзгө с, ч, т тылыштарынан башталган мүчө жалганса, ч тылышынын ш тылышына өтүп айтылышына жазууда жол берилбейт. Мисалы, ушсуз эмес, учсуз, кашты эмес, качты, уушта эмес, учта, чачса эмес, чачса. Жана башка сөздөрдү алсак болот. Тесттик суроого жооп берип көрөлү. Туура жазылган вариантын белгилегиле. Сөзсүз келем деди ал. Сөз сүз деп жазышыбыз керек. Бул вариант туура эмес болуп калды. Нөшөрлөгөн жамгырдан корккон жөжөлөр энесин көздөй кашты. Кашты эмес, качты деп жазышыбыз керек. Бул вариантта туура эмес жазылган. Жолдон өткөн унааны тоссом, уланбай кем экен. Тоссом деп айтып атабыз, бирок туура жазылышы тоссом. 4-нчү, кичине балдар таттууларды ууштап алып жатышты. Ууштап эмес, уучтап деп жазабыз. Бул варианты да туура эмес жазылган. Туура жазылган варианты бул 3-нчү сүйлөм болот экен. Бул 3-нчүнү белгилеп коебуз. Күчөтмө маанидеги кап, көп, кып, кип, күп, жеп, чоп, оп, ып, жап, беп жана башка сөздөрдүн формалары негизги сөз менен бирге жазылат. Капкара, капкайдан, капкачан, күп-күндүз, кип-кичине, жеп-жеңил, көп-көк, апаппак, жып-жылуу, ыпысык, жап-жалгыз жана башка сөздөрдү баарын күчөтмө иретинде айтылып атат. Булар бирге жазылат. Ошондой эле тепеден тең, тепе-тең, тападан так, тапа-так, чападан чак, чапа-чак деген сөздөр да бирге жазылат. Башка тилдерден өздөштүрүлгөн на, бей, анти, контр, ди сыяктуу префикстер өзү айкашкан сөздөр менен бирге жазылат. Бейадеп, бейкүнөө, бейбаш, бейжай, натура, бейкапар, контрреволюция, диалог жана башка сөздөр бирге жазылат. Эми тест менен иштейли. Туура жазылган вариантын белгилегиле. Биринчисинде капкара. Бул кош сөз эмес, бул да бирге жазылат. Бепбекер. Кошмок сөз эмес, бул дагы бирге чогуу жазылат. Бейтааныш туура жазылган. Бирок бул вариантын туура деп эсептебейбиз. Экинчи бейкапар чогуу жазылыптыр, туура. Даптаана туура жазылыптыр. Көпкөк туура жазылган. Күчөтмө мааниде айтылган. Ошондуктан экинчи сүйлөм варианты, экинчи сөздөр туура жазылган. Үчүнчү оп-оңой туура эмес жазылган, чогуу жазылыш керек болчу. Натура чогуу жазылмак, нааразы туура жазылган. 4-нчүдө контрреволюция чогуу жазылат, бейкүнөө чогуу жазылат, жып-жылуу чогуу бирге жазылат. Демек бул жерде туура жазылган экинчи вариант экен. Экинчини туура деп белгилейбиз. Мына балдар, жогоруда силер сөздөргө мүчөлөрдүн уланышы боюнча кайталоо жүргүзүп, эстериңерге салдыңар. Силер бул боюнча эсиңерге салып, түшүнүк алдыңар деп ойлойм. Эмки сабактарда жолугушканча саламатта калгыла, көңүл бурганыңарга чоң рахмат.